Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде ток-шоу «Кыйын». Кыйын долбоорунун алкагында биз өлкөнүн ар бир аймагынан ушул Бишкекке эксперттик потенциалын жогорулатуу негизинде айымдарды чакырганбыз. Айымдар биз билебиз, Кыргызстанды өнүктүрүп аткан, Кыргызстанга өнүгүүгө өз салымын кошуп аткан биздин берекелүү, ырыскылуу айымдар болот. Ошондуктан биз ойлойбуз, ушу биздин айымдар бул жерге келип өзүнүн көйгөйлүү маселелерин көтөргөнү бул абдан маанилүү. Анткени Кыргызстан көрүш керек, Кыргызстандагы биздин чоңдор болобу, негизи аудиториябыз болобу көрүш керек. Ушундай айымдар, кандай айымдар ушу биздин аймактарда иштеп, унчукпай иштеп, өзүнүн ишин алып келе жаткан кандай айымдар иштеп атканын көрүш керек деп ойлойм. Бизде бул жерде азыр ушу Баткенден келген, Баткен мамлекеттик университетинин деканы Аймактын Мурзалиева. Саламатсызбы? Жана ошондой эле Гүлжан Бердимуратова, Кара Көл шаардык кеңешинин депутаты. Саламатсыздарбы? Жана Талайгүл Тактакунова жана мен Кайыргүл Урумканова ушул эфирде алып барабыз. Биз бүгүнкү көтөрчү маселебиз бул Баткенден келгенден кийин биз ушу чек ара маселесин көтөрөлү деп чечтик. Анткени чек ара маселеси биз үчүн, баардык Кыргызстан үчүн мындай көйгөйлүү эмес, мындай өтө маанилүү деп айтсам жаңылышпайм. Анткени Кыргызстан Баткенден башталат деп жөн айтылбастыр. Биз билебиз кандай чоң бир окуяларга барыңар күбө болдуңар, биз да күбө болдук. Бул жерден ар бир аймактан силерге чоң салам жөнөтүп аттык. Баткен, биз силер мененбиз деп. Анткени жакын арада эле биз чоң бир жанжалдан башыбызды мындай сууруп алдык десек болот. Анткени Кыргыз-Тажик чек арасында бизде мындай пикир келишпестик эмес, согушка чейин жеткендей бир абалга биз баарыбыз туш келгенбиз. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы биз көтөрүп аткан маселе да аябай маанилүү. Чек ара маселеси чечилип атабы жана кандай чечсе болот деген теманын алкагында биз сүйлөшсөк, сиз айтып кетсеңиз, азыркы абал кандай ушул чек арада? Азыр Баткен жергесинде, өзү негизи Баткен областы Тажикстан менен чектеш, чек арада көйгөй дагы деле олуттуу боюнча турат. Анткени азыр Кудайга шүгүр тынч дегенибиз менен майда барат көрүнүштөр учурайт да. Мына өзүңүздөр эле кече жакында дагы күбө болдуңуздар, мектептен кайткан балдарды чыркыраткан боюнча топоздоп уруп кетишти. Ушуга окшогон майда барат көрүнүштөр дагы деле учурайт. Дагы деле тынч эмес. Анткени Баткен менен Тажикстан өлкөнүн ортосундагы ошо Баткендеги талаштуу жер чечилбей ошо боюнча турат. Эмне үчүн мындай ушул канча убакыт өтүп кетти, дагы эле ушул маселе ор койгондон бойдо турат деп атпайсызбы? Эмне үчүн дагы эле чечиле элек? Бул маселени эми чек ара жөнүндө сүйлөгөндө өтө этият болушубуз керек. Айрым саясатчыларыбыздын туура эмес сүйлөгөндүгүнүн натыйжасында кечеги жаңжал чыкты. Болгондо дагы элдин арасында ушундай деп айтылып атат, ооба, туура эмес сүйлөгөндүгүнөн улам бийлик башында турган, маселелерди чечип жаткан айрым атка минер кызматкерлерибиз чек араны чечкенде Тажикстан тарапка аренда деп, протокол сыяктуу деп туруп, протокол бул мыйзамдуу эмес, эгерде Тажикстанга бериле турган болсо, анда мыйзам чегинде мыйзамда каралат деп өздөрүнү элден оолак кылып алып чыкканы менен ошо Тажикстандын атуулдары протоколго таянып атышат да. Таянып атышат. Протокол документ, кандайдыр неме документ. Анда чечим чыгып атат протоколдо. 49 жылга аренда деп. Мына элибизде айтат, 49 жыл деген бул 50 жылда, 50 жылда эл жаңы дейт. Бул деген бир
эл жаңыланып калып атат. Мына ошонун улам Тажикстандын мындай күч структурасында иштегендери баткен тажиктердики деп ачык айта баштады да. Бул да болсо Тажикстандын бизге олуттуу кыр көргөзгөнү. Алар жөн жерден бул сөздү айткан жок. Ошо протоколго таянып атат. Саясатчыларыбыздын адашып калпыз алаңгазарлык, кайдыгерликтен боло берет деген шалакылыктан айтып койгондугунан улам алар башын көтөрүп жатат да. Сиз кандай Абдан туура айтылып кетти да, биз ушул кыйын программасында именно ушул ток-шоуду айымдар келип көтөрүп аткан бул суроого көп биздин көрүүчүлөр деле айтат болуш керек да, биздин эл де айтат да, бул эми бул не женское дело депчи. Бирок азыр өзүңүздөр көрдүңүз го, вот саясатчылардыкы деген туура эмес, өзүлөрүнүн кыймыл аракети деген сиз абдан туура айтып атасыз. Анткени ушуга чейин мен чечем деген саясатчы эркек кишилер келип чечим иш болгон, бирок чечилбей жатат да, чечим иш болуп. Биздин ошол кездеги ушул жагдай болуп атканда дагы посол эмне деди? Оруп бул жакта жүрдү. Оруп бул жакта биздин эркек, мен кыйын деген адамыбыз, бул жакта мен командировкада жүрөм, мен больничныйда отурам деди да. Анан ким ошол жерде чындыгында ошол чек араны коргоду? Биздин эле баягы апаларыбыз, эжелерибиз. Ошол кетпей. Демек, балким убакыт келди. Ошол чечүүнү өзүбүздүн колго алууга да, сизгерге окшогон айымдар, билимдүү мына депутаттар келсе, туура ушуга чейин ошол маселе эмне үчүн жаралып атат деген биздин бир дагы саясатчы туура айткан жок да. Сиз ушуну туура айтып атасыз дагы, ушул саясатчылардын кыймыл аракети менен бүгүнкү көрүнүш болуп жатат да. Негизи ушу жакында эле мына чек арада болгон уруш кыргыз элин кичинекейинен чоңуна чейин аябай айгага салбадыбы? Анан жигиттер эле эмес, айымдар деле тынч отура алган жокпуз. Ошо угарыбыз менен жанталашып бүт уюмдарга чалып, өзүбүздүн кыздарга чалып, колунан келген жигиттерге чалып, мүмкүн болушунча жанагы помощторубузду чогултуп алып барып ошо бере турган жерлерге тапшырып, жанагындай коомдук уюмдарга тапшырып жөнөткөнгө аракет кылып аттык. Анан бир эле ошентип коюп эле эмес, ал жакта дагы биздин эми тамыр бутактарыбыз бар, тууган уруктар бар, ушундай окуулардан тапкан жакшынакай дос кыздарыбыз бар да, аларга чалып аябай кантип атасыңар деп сурап аттык да. Анан алар айтышты да, ошо негизи дейт, чек арадагы тажик элинде деле дейт, кыргыз элинде деле дейт, элдин арасында урушалы деген ниет жок деди да. Кандайдыр бир күчтөр уруштуруп атат го бизди, эки жак тең эле страдайт этти, ушундай деп неме кылды да. Анан бул жерде чындыгында мүмкүн ким айтмакчы, аймактын айтмакчы, бул жерде кандайдыр бир күчтөр да барбы деп ойлойм да. Ушул жерде эки элди уруштурганга, мына эки эл урушта эле канча кыйынчылык болуп атат. Ал жактан студенттер келе албай жатат бул жака. Биздин алака беришибиз экономикабызга таасирин берип атат. Ошону менен бул жерде саясатчылардан дагы мүмкүндүр, антип айтсак да мүмкүн бирөөлөргө катуу тийип калаттыр, но бирок баары бир ор коюп элдин арасында көрүнүп турган бир бар да бул нерсе. Ошо жөнөкөй эле эл, мисалы мен Жолбос Аймактын баары экөөбүз урушпайбыз да. Неме бул тажик болсо деле экөөбүз урушалы дебейбиз. Биз наоборот, биз достошобуз, карым катнаш кылабыз. Анан бул жерде кандайдыр бир күч бар да, сөзсүз түрдө. Эки элди уруштурган. Ушул жерде дагы бир аз олдуксон айтып койдук. Муну моюнга алышыбыз керек. Эч кандай күч жок. Тажиктердин талабы бар. Тажиктердин талабы жайлоого чыгыш керек. Кыргызстан жайлоосун кеңири пайдалануу керек. Жок, колдон эле кечкен. Бул бир жак. Экинчиси, эң негизги маселеге чыккан маселе суу маселеси турат. Головнойдогу сууду алуу. Анан ошону менен бирге баягы эл башчы болгучаң суу башчысы бол дейт да. Ушундай сөз бар. Анткени адамдын өмүрүн суу сактайт. Ошол жерде жашайт. Ошол маселелер тургандыктан тажик эли ушундай нерсеге барып атат. Мындай катаал маселеге алардын баргандыгынын бирден бир себеби биздин ошо чек ара маселени чечип атканда облус башчыларыбыздын, айыл башчыларыбыздын, ал гана эмес, кыргыз, тажик ортосундагы элчилерибиздин
ошол эле учурда ошо аймакты караган журт башчыларыбыздын мажүрөлүгү болуп жатат. Мажүрөлүгү, билиминин тайкылыгы, ошону менен бирге дипломатиялык деңгээлде акылынын, аң сезиминин жетишпегендиги. Билим деңгээлдери жетишип, территорияга так мамиле карап турганда, ошол эле учурда карапайым элдин кыракы данышмандары бар. Эл тагдырын чечкен акылмандары бар. Элдин ар бир элесини көзөмөлгө алган энелерибиз бар. Ар бир элесини көз алдында. Ушу азыр жыгылып кетпесе экен, ушу бир кырсыкка учурабаса экен деп, энелик жүрөгү менен алдын ала сезген айымдарыбыз бар. Мына ошол айымдар менен алдын ала сүйлөшүүгө барыш керек. Анткени элчи эч качан билбейт кайсы жер тажиктики, кайсы жер кыргыздардыкы. Бизде мынандай чегарада билбейт. Анткени мына арыктан бул жака өтсөң тажиктики, бул жака өтсөң кыргыздыкы. Тамыңдын, короңдун сырты тажиктики, ичи ошону билбей туруп, кыргыздыкы деген биз эмне кылып атабыз? Эми деп туруп эле кол кушуруп берип жатабыз. Бул жерде аялдарды дагы маселени чечерде кошуш керек. Мына ушу күнгө чейин такай тажиктер менен сүйлөшүүгө барат. Биздин аткаминер мырзаларыбыз, депутаттарыбыз барат, бирок аялдар кошулбайт. Аягына да чыгара албайт да. Чечмиш болот, Талайгүл айткандай, барышат, чечмиш болот, анан кээ бир учурда алдап кетишеби аларды эмне? Мындай сүйлөшүү жолунда кетип баратып эле деген бир мындай кичине болсо да деген бирдемени берип коюшат да. Мынтип айтып келатышып эле акырын эле карап турсаң эле башка бир нукка өзүлөрү эле деген бурулуп кетет да. Мындай ойлойсуң, чын эле байкуштарды алдап кеткенби тигилер депчи. Бирок ошол эле убакытта сиз айткандай дипломатиялык түрдө бардык нерселерди чечсе болот. Ошондуктан Талайгүл айтып атпайбы, биз бул ушул кыйын долбоордун алкагында биринчи жолу көтөргөн жокпуз чегара маселесин. Чегара маселесин биз бир нече жолу көтөргөнбүз. Анткени чегара маселеси байма-бай болуп турат эмеспи? Ошондо биздин мындай карап турасың да комментарийлердечи эркектер болобу, кимдер болобу жаза беришет да, фейктер кээ бирде жазышат да. Ар кандай бир ыплат сөздөрдү жазышат да, аялдар башка маселесин чечип алышсын депчи. Мен ойлойм, Кыргызстан өнүгүүсүнө келген маселеде эркек, аял, кичүү, башы деген нерсе болбош керек. Эгерде мээң иштесе, анда баарын мээң иштесе, дипломатиялык кичине бир тажрыйбаң болсо, эгерде чын эле мен ошол ишти алып барам деген адам болсо, баары менен иштеш керек. Эмне үчүн бизде коомдо мындай ажырым түзүлүп атат? Анткени биз өзүбүз ошого алып барат да. Өзгөчө эркектер кызганып элечи, мындай аялдар биз жардам берели деп эле мынтип чыгабыз да, анткени биз көрүп атабыз, эркектер кичине алы келбей атат. Чынын айтыш керек, сиз айткандай, мындай биз айтпай элебиз да, мындай эркектин баары деп. Бирок көбүнчөсү алы келбей аткан учурда эмне үчүн ушунча кызганат аялдар чыгып эле мейли жардам берели деген убактачы. Ошондо комментарийлерди окуйсуң да, аялдар өзүңөрдүн деген маселеңерди чечип алгылачы деп. Силер чече албагандан кийин биз чечкенге аргасыз болуп атабыз. Эгерде эркектер чече албагандан кийин биз жаныңарда туруп берели деп атабыз. Ошол эле маселе. Кыргызстан үчүн, силер үчүн эмес, Кыргызстан келечеги үчүн, балдарыбыз үчүн деп. Ошондуктан мен ойлойм, сиз туура айттыңыз. Кошуш керек. Аялдарды, силерде ошо чегара маселесин чечүүчү аялдар көп. Бишкекте деле, парламентте деле Баткенден келген аялдар бар, айымдар. Алар деле мындай карап турсаң олуттуу маселелерди көтөрүшөт. Эмне үчүн бизде ушундай бир кызгануу мындай маселе туудурат да, ушундай чегараны талкуулап атканда эле. Анан ушу сиз айтып кетсеңиз, азыркы абалды сиз айтып атасыз, оор бойдон калууда депчи. Бир аракеттер жүрүп атабы чечкенге? Аракеттер жүрүп жатат. Кандай аракеттер жүрүп жатат? Өрттөнгөн үйлөрдү кайрадан куруп берүү. Курулду? Жабыркаган атуулардын
жарандарынын балдарына кайрадан үй салып берүү, бузулган үйлөрүнү кайрадан тургузуп берүү, муну менен маселе чечилбейт. Чечилбейт маселе. Анан азыр сиздер туура айтып өттүңүз, Гүлжан айым, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Бардык 7 областтан жөн тура албадык, кабыргабыз кайышып, боорубуз ооруп, тынчыбыз кетип, жардамыбызды берип жаттык деп туура кыргыз эли менен айлансак болот экен да. Бир мушнумдай түйүлүп туруп, бири-бирибизди ушундай арка жөлөк болуп, колдоп таяп, ошентип турдук да. Анан бул нерсе убактылуу. Убактылуу. Анткени ач курсак тоет, жыртык кийим бүтөлөт. Алынган жер, кыйылган өмүр кайра жайына келбейт. Сиз ушул жерден бир абдан туура нерсени айттыңыз да. Чындыгында жанагы 50 жылда эл жаңы деп. 50 жылда эл жаңы. Жана 49 жерге ижарага берилип атканды 49 жылга эми 45-10 жылдан кийин эле бул меники деген ой кетет да. Чындыгында ушул чыр, ушул жерден башталып атпайбы? Жана головнойдогу сууну берген жокпуз, жерди бердик деппи да. Негизи ошол кездеги кайсыл биздин атка минерлерибиздин кыймыл аракеттери туура болгон эмес, кандай кылыш керек эле, азырда оңошу үчүн эмне кылыш керек эле да негизи? Бул эгемендүүлүктү алган учурда эле биз мындай кара курсактын камын ойлодук да. Эгемендикти алган учурдан баштап, бунда биз Аскар президентибиз Аскар экс-президентибиз Аскар Акаевдин учуруна кайрылабыз да. Аскар Акаевдин эң чоң катачылыгы. Бул биринчи. Экинчиси Адакан Мадымаровдун түздөн түз колду коюп туруп, Мамат Айбалаев, Баткен областынын биринчи губернатору Мамат Айбалаев деген инсаныбыз, азыр элдин жүрөгүндө дагы Мамат Айбалаев болгондо ушул маселе чечилет деген көйгөй бар да. Губернатор болсо деп. Буга чейин канча губернаторлор келди. Тескерисинче барат, кол кушуруп келет. Керек болсо формалары дагы кадыресе адамдын формасында. Бул баяндай маселе чече турган, ошол кыргыздын арка бел болуп, тирөөч боло турган, сүр көргөзө турган, кыр көргөзө турган бул барышпайт да. Керек болсо формаларын тиктеп туруп эле кыр көргөзөт. Ошондой жерде биз турган турпатыбыздан баштап кийген кийимибиз, сүйлөгөн сөзүбүз, кыймыл аракетибиз, мына ушулардын бардыгы аларга кыр сүр болуп туруш керек да. Ушундай. Мамат Айбалаевдин эң биринчи бардык областтык, бардык эмес, Баткен областындагы областтык жетекчилердин айырмачылыгы биринчиден ал дипломат болгон. Жок, ошол эле кезде ошол эле учурда сүр көргөзгөн. Чечип турган. Эмнеге жол бербей турган ошол кезде? Сүр көргөзгөн, кыр көргөзгөн, ал эмес достук менен болсо дагы басып турган. Мамат Айбалаев губернатор болуп турган учурда бул жагы Фергана, бул жагы Тажикстан посттордон аябай кыйналып өтөт элек. Ошолордун бардыгын изине кайтарды. Эми ал деле киши эмес, негизи анда мындай өйдө жактан деле эгерде чечим болбосо, ал киши деле колунан келбейт болчу деп ойлойм. Бир эле киши ошол президентке келип такалып атат да. Ошол учурда биз эң биринчи территорияны тактап туруп, ушу кичинекей зым менен болсо да ушундай бир тартып койгонубуз да. Биринчиси. Анан экинчиси аскердик баягы танкаларыбыз болот, ошону апарып коюп койгонубуз да. Ушунун өзү арка чегиндирип турат эле да. Негизи келип биздин эми мойнубузга алышыбыз керек да. Мамлекетибиздин мажбүрөлүгү болуп атат. Мындай чек араларга барган учурлар болот да. Бир эле Баткен эмес, бизде Базар Коргондо да бар, Созакта да бар, Алабыкада да бар. Ошол жерлерге барганда мисалы айырмасын көрүп ошондой кейсиң да. Мисалы Баткенде деле уруш эмнеден чыкты. Биздин Баткендин эли ошол эле жерде суунун башын кучактап отуруп эле жаз жарыш келгенде эле сууга жетпей калышат. Муну эч ким тана албайт. Баткендиктер да тана албайт. Базар Коргон, Алабыкка барсаң деле ошол. Анан барсаң мындай да жанагы эки океан бар го, бир жагы кара, бир жагы көк болуп турганчы. Ошол сыяктуу болуп бөлүнүп турат да. Өзбекстанга караган жагы тим эле жапжашыл. Чек арасы аябай сонун тозулган. Жапжашыл, биз жак саргайып,
куурай болуп турат. Мынандайдан бөлүнүп турат. Мен ак менен караны койгондой. Баткенге барсаң да ушул окуя. Сузакка келсең да ушу. Кайсыл жерде чек арага барсаң, Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, тем эле жапжашыл багы өскөн тамдар аябай сонун. Чек арада жашаган адамдарга биринчи эле өлүп калса эле барып там салыш керек. Баласы өлүп калса эле барып там салып бериш керек. Бирөөсү өлүп калса эле 100 000 бериш керек деген бул эрдиктел эмес. Негизи мындай жагдай эмне үчүн биягы чек арага биягы сары болот? айтып атпаймынбы, мамлекетибиздин мажүрөлүгү булчу. Мамлекетибиз мажүрө болбосо эмне? Ошол жерде чек арада жашаган мамлекет мындай чоң пожар деле басып атабыз да. басып эле коет. Пожардын чыгышын карабай атабыз Оттумун да. деп басып коет. Ошол жерди деген басым, бастык деп коет да, жанагы сиз айтпайсызбы? Үй бүлөлөрдү салып берет. Бирок негизги маңызын чечпей Жок, атпайбы? маңызы чечилбей атат. Маңызы чечилбей атат. Мен ойлойм да, эгерде мамлекетибиздин колунда кичине бир жакшыраак болуп калса деле, мүмкүн дагы бир нерселерден бөлсөк болот. Ошо үй бүлөдө деле кичине бечелерээк, мәжүрөрөөк баласын карап, ошону көтөргөнгө аракет кылат эмеспи? Ошол сыяктуу эле чек арада отурган адамдарга мен ойлойм да, чек араны мыктап бер дагы, ошол жерге мүмкүн болушунча сууну да жеткизип бер, үйдү да коюп бер. Ошол жерде чек араны бизде ким кайтарат? Жашоочу эл кайтарат да. Ошол жерде население канчалык көп болсо ошончолук жашоо башталат. Ошол жерге элдерди мүмкүн болсо көчүрүп барып, айлыктарын какой-то бир привилегия менен көбөйтүп, ошолордун суусун, электр энергиясын көбөйтүп берсе эле, ошол жерде эл көп деген эл көп да. Мисалы, кечээ күнкү 8 бала головнойду кайтарып отурдук деп кирөө болуп атышпайбы? Ошо 8 баланын ордуна ошол жерде эл көп болсо, мүмкүн 20 болсо, жанагынча адамды жоготмор эмес биз деп Бул ойлойм. жерде дагы чоң бир көйгөйлүү маселе болот да. Бул миграция болот да. Эгерде сиз айткан нерсе бул миграция такалып атат. Анткени ушул чек арада жашагандын көбүнчөсү кары картаңдар эле калган да. Ошондой да. Балдары мындай жумушсуздуктан, мындай жашоонун деген көп сыноосунан мындай мажбур болушканда аяктан кетип Россияга барып иштейби, Бишкекке барып иштейби, бирок жаштар кеткен ошо ата энесин багалы деп. Ошол эле убакта азыр ушу чоң көйгөйлүү маселе миграция болуп эсептелет. Миграция болуп жатат. Бир чети балдар, күчкө толгон балдар иштегени Россияга кетет. Россияга барып эле иштеп келбестен алар ошол жактын жараны болуп калып жатат да. Эми бир чети ар кандай себептер бар, социалдык себептер бар. Биринчиден баягындай муктаждыктан, анан экинчиден ошо жактын жараны болсо кандайдыр бир социалдык абалдарыбыз чечилет деген нерсе да. Анан бул ошондой болот. Ошол эле учурда миграцияга кетпей ошол жерде калгандар, кечээ мына аялдарыбыз дагы деле ошол жерде жабыркады да. Кош бойлуу келиндерибиз мына боюнан түшүп, балдары кандайдыр бир жабыркады. Жабыркады себеби баягы ок атылган, бул Кудай сактасын, ушундай октор жаап турса, үнү угулуп, ошентип турса баягы чочуп, ушундай кандайдыр бир ден соолугуна доо кеткендер дагы болду да. Мында деле аялдар дагы жабыркады да. Баласын жоготту, дагы деле аял жабыркады да, жүрөгү сыздады. Дагы деле чырылдаган аял. Баланын үнүн укту, ок тийген, чырылдап алып кетип аткан, алып келип аткан, ушундай дагы деле эне чырылдады. Биздин негизи мамлекеттин эң биринчи байлыгы бул эл да. Анан жер, суу. Жер, суу. Анан ошо мен ошого кайрылгым келип атат да, көп жылга берилди деп атпайсызбы? Бул негизи абдан маанилүү болуп атпайбы? Ошол стратегиялык жакшы жерлер арендага берилип кеткен болуп жатабы? Ооба. Жол. Бул деген лейлек анклапта калып кетет. Жол да. Жолду салганда ошо жерди арендага берип жатат. Ошо арендага берилген жерлерде тажик жарандары үйлөрүн салып баштады. Салып эле койду. Салып эле 49 жылга берилсе салып коет да, анан ал ошол боюнча калып калат. Кыргыздар ушундай бир кең пейил экенбиз, жараткан бизге табиятыбыздан кең пейилдикти бериптир да.
жайлоону ижарага берип коюп жерлерибиздин жерлерибизге дагы өзүбүзгө ылайык гана тамды салабыз да. Тажик жарандары болсо айлантып ошо керек болсо арыкты дагы бир кетмен бул жактан алат да. Быйыл бул жактан алып жетине теректикти, кийинки жылы наркы жактан алды. Бир кетмен деп отуруп булар чоңойтуп атат. Ошол үй салып жатканда биздин мамлекет баягы архитектура жакта негизи ага макулдуктарын бериш керек да. Биздин жерге же ошол долбоордо ижарада турган жерлерге үй салууга мүмкүнчүлүк бар деген нормалар болуп калып атабы да. Эми негизи ал бирөөнүн жерине үйүн салгандан кийин биздин мамлекет уруксат бериш керекпи же ал жакты эч ким карабай жатат? Уруксат берген, бербегенде биз чуу көтөрүп эле жаңы эле болгон президентибизге эл айрым саясатчыларыбыздын куйтуулугунан улам элди көкүтүп чыгып эле анан кийин президенттерибизди кетирип атабыз да. Анан ошо маселелерди чече турган башчыларыбызды жайынан жылдыртып атабыз. Ал дагы окуп, ошону билип, антиминтип такшалгыча Кетип калат. Мурда даяр кадрды алып барган, жетелеп жүргөн жанында. Ошол кадр деп көзү жетти кеп туруп, анан кийин маселени чечкен. Анан бүгүн жана асмандан түшө калып эле келсе, ким экендигин билбесе, кайсы жер кимге караштуу экенин билбесе, ал кантип чечмек эле? Азыр биз баягы өрттү эле өчүргөнгө мамлекет эптеп, даже үлгүрбөй жатабыз деп атпайбызбы? Анан ушул Баткенде окуя болгону Кудай сактасын, мындай окуялар эч качан болбосун. Кийин бирок Турциядан көп айтышты, дагы бир жактан жардам беребиз дегендер болду. Анан дагы бир ойлор биздин баягы международный отношения болгон адамдар, ушул мамилени билген адамдар ошол Тажикстандан өндүрүп алыш керек деп чыгышты. Биздин мамлекетте иштеген адамдар ташриф болуш керек эле. Жок, бизге кереги жок, биз өз күчүбүз менен салып беребиз дегенде, бул кайсыл күч менен, кайсыл бюджеттеги акча менен салып берет, ал эми башка окуя. Бирок негизи ушул мамлекет салып бердиби же баягы эле волонтерлор, спонсорлордун акчасынан салып жатабы? Жерди Тең го. Жер бөлүнүп берилип атат. Анан ошол көмөкчү жактарга дагы мүмкүнчүлүктү берген мамлекет болуп атат. Мамлекет эми карап атат. Анан бир көңүл жылыткан нерсе, Садыр Жапаров Нуркожоевичтин бир ыраазы болгон жагыбыз чегараны ачпайт. Ошо чегараны баягы неметпей койгону бул жакшы болду да. Эми баягы дипломаттыгы менен сүйлөшүүгө барды. Муну кээ бир саясатчыларыбыз кол кошуруп, дагы деле ошончо 36 жараныбыз өлүп атса дагы кол кошуруп барды, барбаш керек эле деп айтып атат. Какайып атат, баягы ийилүү менен барды. Барып чечкенге аракет кылды. Кайсы бир жактарына менин оюмча ынанбады окшойт. Ошо чегараны ачпай койду. Ошо буулган боюнча турса, булар өздөрү барат. Тажикстанды биз ушундай жол менен баяндай мизин кайтара алабыз да. Бууп коюп ачпаш керек, э? Бууп коюп. Бирок азыр анткени көп нерсе Кыргызстандан өтөт. Эми Тажикстандан деле неме болот, бирок көбүрөөк Кыргызстандан бууп койду. Анан мына тажиктердин баягы баштап кобалаң болуп, качкын болуп келгенде кыргыздар койнун ачып, баягы 15 республика доспуз деп келгенбиз да. Достук жардамын көргөздү да. Достук жардамын көргөздү, бирешендигин, айкөлдүгүн көргөздү. Бирок айкөлгө айкөл катары жооп бере албай иттик кылышты. Бул бардык неме өлкөлөр иттик кылганын айтып да жатышат. Тескерисинче айтпастан ичинде баалап дагы ошо иттик кылгандыгынчы ошентип жатышат. Бирок тажик улутундагылар муну дагы деле моюнга албай турат. Анан ошо бул маселе ушул боюнча турат да. Чечпеш керек, мындай ачпаш керек жолду. Жолду ачпаш керек. Чегараны ачпай туруш керек да. Бул ошондо анан кайсы бир жактардан көз каранды
болсо анан азыркы учурда деги могу талиптердин негизи Афганистандын баягы Тажикстандын жанында болгондуктан ошон үчүн муну да жаап кое турган негизи жакшы болуш керек да. Кудай сактасын, талиптер Тажикстанга кирбесин. Анткени Тажикстанга кирсе кыргыздарга бат эле жетип келет. Ал деген Афганистанга деле жакын. Мындай бир жак ошо жакка деле барат биз жактыкы. Кудай сактасын, негизи баягы бизде минттик да жер көчкү болду, аларда сел болду, рас болду, өздөрүнүн пейилине жараша болду дедик да. Мындай менен биз маселени чече албайбыз да. Рас болду, ажап болду, ушуну көрмөк алар деген менен чече албайбыз да. Чече албайбыз. Биздин ата бабаларыбыз мындай жолго барган эмес. Биздин ата бабаларыбыздын баягы маселелерди, улуттук маселелерди чечкенде мына Сынган кылыч романын эле окусаңыздар, Курман Жандатка энебиз баласы камчыбекти даргага асылып жатса дагы эл тагдырын ойлоп туруп арканды узун таштаган да. Арканды узун таштап туруп ушундай бир чечкен. Ошондой жолдорго барыш керек да бизче. Негизи тынччылык эле болсун. Ошол жерде тажик менен кыргыздын согушу быйыл бизди көп нерсеге үйрөттү. Баягы көп өзүн унутуп калган адамдарды өзүнө келтирди. Азыркы күндө чындыгында ошо тааныштардан, баткендиктерден, тааныштардан сурасак, дагы деле абал өтө жакшы эмес деп калышат. Дагы деле жанагындай биринекин кире калып кол салуу кыла калат деп атышат. Келип биз чек арабызды бекемдешибиз керек. Ал жактан эмне үчүн элдер кетип калат? Себеби малалы кирип кетет, алып алышат. Жанагындай бала чакаларын кирип келип кол салышат. Анан келип эле чек арабызды бекемдешибиз керек. Анан азыркы бийликтин саясатын мен да колдойм, жана чек араны толук кандуу маселени, проблеманы чечмейинче ошол жерде ачпаса экен деп ойлойм. Анан талиптерден Кудай сактасын, дүйнө жүзүнүн жүрөгүнүн ишин алып атпайбы? Эгер Афганистанга келсе, значит биз да коркуп башташыбыз керек. Талиптерден Кудай сактасын, жамандык каалабайбыз. Аялдар аралашсын деген ой келип чыккандыгынын бирден бир себеби тажик улутундагы дагы аял заты, кыргыз улутундагы аял заты согуштун болушун каалабайт да. Согуштун болушун каалабайт. Анан бизде айтылат, жана аялдар моюн деп, анан эркектин кабыргасы деп. Мындайча айтканда, моюн каяка бурулса, баш ошо жакты карайт деп. Анан кабыргаң менен кеңеш дейт да. Аялдар ошо өзүң кабыргаң менен кеңешип көрчү дейт, маселени. Өзүң чеччи, жүрөгүң айтканды кылчы деп. Мындайча айтканда, ичтен маселе бышып жетилиш керек да. Аялдар аралашса маселе жакшы чечилмек деген ойдомун да. Анткени чырпык сындырбай, кан чыгарбай, кандайдыр бир оң жакка багыттайт деген ойдомун. Сиз айтып кетсеңиз, ошондой аялдар барбы Баткенде? Бар. Бар, ошондой аялдар бар. Чечүүчү. Аралашса болот. Чечүүчү аялдарыбыз бар, чек арада турат. Ошолор. Чек арада жашаган айымдар кетпей ошол жерде жашаган айымдардын экинчиси эмес, биринчиси чечүүчү айымдар болуш керек деп эсептейм да. Анткени баягы чын эле айымдар кошулса, ошол аял затынын көтөргөн, ошону чечкенисе ар бир үй бүлөдө маселеси. Үй бүлөдө жакшы маселе чечилсе, демек мамлекеттин кызыкчылыгын коргой алат да, негизи аялдар кошулса. Биздин эркектер барып туруп мамлекеттин кызыкчылыгын колдойбуз деп чындыгында макул деп туруп жерди берип коюп кетип калышат, бирок үй бүлөнүн кызыкчылыгы жок болуп калып атат да. Үй бүлөнүн кызыкчылыгы демек мамлекеттин кызыкчылыгы да. Эми бизде жалпы эркектер десек, мында бир аз эркектерибизге туура эмес кетип калат. Кечегинде жалаң эркек балдарыбыз окко учуп, ошол жерде ок атылып, снаряддар түшүп жатса да, ошол жерде турду да. Жалаң эркек балдарыбыз турду. Солдаттар турду, жоокерлерибиз турду. Ал жерде турган жоокерлерибиз Кыргызстандын бардык бугун бурчунан барган эркектер, мырзаларыбыз да. Булар катуу турду.
укмуш турду. Эми аны сөз менен жеткире албайм да, булардын эрдигин мен сөз менен жеткире албайм. Анткени окуу учкандагы үйүнө барып күбө болдум. Жабыркап ок тийип, дагы деле ичинде снаряддын сыныктары менен жүргөн мырзаларыбыз менен дагы деле маектешип, ошолор менен ал акыбалын сурап, маектешип турам өзүм. Булар менен сүйлөшкөндө биздин тынчтыгыбызды, биздин эртеңки келечегибизди ошол балдар карап турду да. Булар мырзалар да. Эми мен жана эркектер дегенимдин бир немеси кол койгондо Адакан Мадымаров. Сүйлөгөн головной өтүп кетиптир деп, мана азыркы неме Улукбек Мариповдан ушул жерде албетте өзүнүн сөзүн кайра моюнга алып туруп неметти туура эрдик кылды. Баягы жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт, бирок чек арага келгенде бул нерсе өтпөй калат да. Моралдык жактан дагы андай кылганга биздин укугубуз жок дейт да. Эми балдар үчүн орустар айткандай есть такая профессия родину защищать дейт. Мен эле бардыңар ошо Баткенде жашап аткан бардык биздин элибиз, бардыңар эрдик көрсөттүңөр, чын эле туруп бердиңер, чек арадан өткөргөн жоксуңар, чек арабызды сактап калдыңар, Кыргызстаныбызды сактап калдыңар деп ойлойм. Ар бир жаран, кыргыз жараны силер үчүн деп күйүп жүрөсүлөр деген айтып атпайсызбы? Бул мындай келет кетет дегендейчи, бирок келет кетпейт, андай болбошу керек силерде да. Ооба бир убакта тынчып каларбыз, бирок ар бир кыргыз жараны менин Баткеним деп күйүп турат. Ар бир кыргыз жараны чын эле ушу көйгөйлүү маселе келгенде эле жүрөгү ошо жака согуп турат да, эми согуп турат да, мен ушу Кыргызстаным үчүн деп мындай патриоттук мындай аң сезимин айта албаса да, бирок жүрөгүндө болот деп ойлойм. Ошондуктан силер билишиңер керек, биз бардыгыбыз силер мененбиз. Турду, ошол жерде турду. Бардыңар ошол жерде Баткенде жашап аткан бардыңарга жоокер балдар таазим этебиз бардыгыбыз. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биздин да эфирибиз соңуна чыгып баратат. Мен айтып кетер элем, ушу Аймактын Мурзалиева Баткен шаарынан, Баткенден бери бизге келип, ушу көйгөйлүү маселелерин ушу кыйында айтып бергенге аракет кылды. Жергиликтүү кеңештин да депутаты, өзү да декан университеттин. Негизи силер бар, келечегибиз бар деп ойлойм. Анткени сиз ушу мыкты айым гана эмес, мээримиңизде аябай чачырап турган айым экенсиз. Мен ойлойм, дипломаттык түрдө чын эле көп маселени чечсе да болот. Силерге да ушу биз күч кубат каалайт элек. Гүлжан Бердимуратова, Каракөл шаардык кеңешинин депутаты, сизге да чоң ыраазычылык билдирем. Ушу Жалал Абадтан бери сиз да келип, көп маселелерди ушул жерге келип, көп маселелерди чечкенге да эмес, мындай айтып бергенге да үлгүрдүңөр. Талайгүл Тактакунова, сизге да рахмат. Ушу менен биз ток-шоуну жыйынтыктайлы. Саламатта болуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатта болуңуздар.